Тугандар, ассаламу алейкум барыңыздарга, багбандар, дыйкандар. Мен бүгүн Ноокаттын Кыргыз Ата айыл аймагындагы Сталин айылына келдим тугандар. Бул жерге ат тарткан келип калдым өз негизи. Бир жакшы ат чыгарабыз. Анан ушул жерде Төрөбай акабыздын бир сөл жылан биогумустары бар экен. Буга чейин бул жерден тартып кеткенбиз, эми бул жерде ушул жер селый сөл жылан болчу да, калбаптыр. Ана мен бул сөл жыландагы бир жакшы кылып дагы бир чыгарып берейин деп Төрөбай ака экөөбүз бир сүйлөшүп калдык тугандар. Азыр кысача маалыматын берели, азыркы мезгилдин талабына ылайык. Алмалардын астына биогумуз, ал эми үйдө көңдөр болгон болсо, сөл жылан салам дегендер болсо, Төрөбай аканын номерине байланышка чыгып, ушул жерден алып келсеңиздер болот экен. Төрөбай ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Денсаулык иштери жакшыбы ака? Тынчсызбы? Сөл жылан калбаптыр ака? Сөл жылан азыр дагы бар ал жерде. Могул жерде бар ба? Ал жерде бар, саттык күзүндө. Алыгы 2 жол чыгарып бердим. Экөөнө тең сатылды бака? Сатылды, кечки сатылды. Пачекасы кылган. Жакшы эле пайда көрдүңүзбү? Кудайга шүгүр, жакшы. Бул сөл жыланды эмне кылат дегендерге да эми бир. Эми сөл жыланды мына азыр гүлгө элгеп, мындай биогумуз жокко сизде калбаптыр го? Биогумуз мына алып кетишти булар. Күзүндө эле алып кетишти булар. Калгандар азыр күзүндө. Айрыкча мына Кыргыз Атанын немелери, дыйкандар анан кийин мына картошкага же болбосо алмага салабыз деп, дыйкандар өтө баалайт буну, Ооба, болот. өтө баалайт. Бул алмага Азыр биогумуз сатылабы? Биогумуз дагы бар, мына жерде биогумуз бар, элген этем. Элген этем, Элге калабыз, элгейбиз. Биогумуз канча сом эми? Биогумуз 20 сом. 20 сомбу? 20 сом. Сөл жылан дагы сатылабы? Сөл жылан сатылат, сөл жылан дагы. Сөл жылан сизде өтө күчтүү болчу эле да, аке? Сөл жылан өтө бар, мына жерде бар, малканада. Жиш болчу эле да? Жиш бар. Бир көрсөтүңүз ака. Көрсөтөм. Азыр кандай болуп калды? Азыр экөөбүз келип бир кыйла сүйлөшүп койдук. Сөл жыландар качат эле го сүйлөгөндө, Астына кирип кетет экен. Ооба. Азыр мына немеге эле салып көрсөтүп берейин. Мына жака. Ошого эле мында бери жака чыгарып көрсөтүп бересизби? Мал жүзү. Иштер жакшы менен кийин. Шүгүр. Ат бизнеске өттү да, бирок ичине кирип кетиптир, Барды. Бешликке заказ бергендер болсо эмне кылайлы ака? Бешлик. Клиент чыгып калса. Сатабызбы? Качып кетти. Көрсө өтө жеш бул нерсе жок. Тандап илгеп, мындай бир коюураак жерлерден таап алып бересиз да. Ооба. Сөл жылан канча сом калды экен? Сөл жыланды арзандатып бердик. Канча болуп кетти бул? Көп жерлерде 50 сомдон. 50 сом. Ооба. 50 сомго түшүп кетти экен? 50 сом. Эл дагы пайдалансын, мен саттым, 2 жол чыгардык экөөбүз. 3 чыгарылыш. Ушундай эми сатылды. Биогумуздун 20 сомдон эле. Биогумуздун көрсөм мындай. Азыр эмне алып берем, мына биогумуз элген да. Тазасы тең, Тазасы. Анакей. Эми күзүндө эле сатып бердим мен биогумузду, баа тепилсе жасаган немелер алып кетип барганбыздар. Сөл жылан биогумуздун. Дагы элгенгенге 1-2 тонна бар, элгеп даяр кылып берем, заказ болсо. Сөл жылан сол 50 сомдон эле. 50 сом. 50 сомдон беребиз. Баштагы чыгарылыштарда убакыттар бир 20 мүнөткө созулуп кетчү эле. Барган сайын оптом ашып калдыр, тез эле сүйлөп. Анан мына сизди үйрөт, мындай деп сүйлөйсүз деп сүйлөгө чейин 1 саат убакыт кетчү эле. Сөз да үйрөндүк. Үйрөн. Мына жаңкыкка кандай салабыз дегендерди түшүнүп бердим. Мына жаңкык. Жаңкык. Муну мына жаңкыкты мындай күнгө жайыш керек. Жаз болуп калды го. Күнгө жайып кургатып, жууп 2 жол сала берсе болот. Мына газ чыгат да. Кыктар чыгып кеткенден жууп туруп 2 жол жууп сала берсе болот. Анан 6 ай 7 айлык кыктар болот го, баягы эски.
eskinde сразу жууп сала берсе боло берет. Коркуштун кереги жок. Анан кышында мына немелер турат го. Мындай pakal баягыда. Чөпчар. Чөпчарларды үстүнө таштап койсо, сөзлөн астына кирип кетет, сөзлөн өлбөйт. Быйыл суукту көрдүм. Ооба. Өтө суук болду, эч нерсе болбоду сөзлөн. Мыналар таштап койду. Мен биз суугардык. Кайрадан мына үстү жабылат да паң. Анда содаңызга береке. Бүгүнкү чыгарылыштагы сөл жыланы маалыматын кыскача бердик. Азыркы мезгилдин талабына ылайык. Өз экөөбүз толго күзүндө тарттык да, туурабы? Анан алиги мөртү сезон болот ал убакта. Азыр эми сезон. Азыр эми сезонда. Азыр эми көң болсо, көңдү жайып, жууп, кургатып, көңдү жайып, кургатыш керек да, аны жууп туруп сала бериш керек. Коркуштун кереги жок, бул эч нерсе болбойт. бул ишти кайра дальше улантасызбы же? Жок, улантабыз. Улантканча мына кайра салып жаңылап атпайбы? Жаңылап атасыз, э? Көңдөрдү салдыр. Жакшы. Мына эски көңдү делге неме кылабыз. Анан 10 килограмм алабы, 100 килограмм, 1 тонна алабыз, ошол 50 сомдон эле. 50 сомдон. Өздөрү алышындагы көйүтүп алабыз. Мен эми көйүтүп ушул былтырдан бери көрдүм, 1 жыл болуп калды. Ооба. Караганыбызга 1 жыл болуп калды. Аны ким алам десе түшүндүрүп дагы айтып беребиз. Жакшы. Содаңыз берсин аке. Урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр. Эми бул ишке мындай бир айыл жериндеги ишке сөл жылан биогумус чыгаруу ишке элдер көпчүлүгү көнүп калышат. Анан мына ушул Төрөбай аке окшогон акаларыбыз бир кыйла салым кошту, үйрөттү элге. Эми сиздер дагы бир үйрөнүп үйдө жок дегенде ушундай огородторго колдонсоңуздар да болот экен. Бул биогумузду бизде эми бая кутунай, малина немелер аз эгилет. Бизде сабыз картошка болот. Жок. Бая кутунай эккен жерлерде мына биогумузду ар бир немеге түгүнө кутунайдын пияладан салып неме кылышат экен. Дыйкандарчы жакшы болуп атат экен, өтө жакшы результат берет. Төрөбай аке, мен мисалы любой эле ишти кылганда кандай киреше кирет деп ойлоном да. Айына мисалы ушул иштен бир ачыгын эле айтыңчы, мен элде буга чейин миллиондор болот деп биринчи чыгарылыштарда ошентип айтканмын. Ошентип жазылган, ошентип сураганда миллион кирешелер бар деп төмөйүндагы баягы ким? Рахматулла аке дагы айткан. Андан кийин берки Алмаз аке, анан сизден дагы сурайынчы аке, ачыгын эле сатып бүтүпсүз, эмнеде калбаптыр да. Канча киреше таптыңыз ушул бир сөл жылан баштагандан бери? Ачыгын орто эсеп айтыңчы бир дүң баасында. Эми туурусун айтсак, мен ошол апрелде былтыр биринчи чыгарылышта айтканмын, 36 миң 40 миң таштаганмын. Ошол сен биринчи чыгарганда эле ошол акча чыккан, 2 эсе болду. Андан кийин күзүндө дагы мына жерге неме кылып кайра дагы саттык. Теплица алам дегенде теплица жасагандар биогумузун да сөз жыланын да алып кетишти. Ошол эсептесең, мен өзү 40 миң менен баштаганмын. 40 миң сом менен баштадыңыз. Канча киреше киргиздиңиз? Киреше 2 эсе 3 эсе эле башында болгон. Кийин дагы сатпадым мен. Бир буларды мына общий айтсаңыз, мына мен баштагандан бери мынанча киреше болду деп. Мен монун акчасын неме кылып эле коем. Бул мен айттым ошол, мисалы 1 тонна көң алсаң мындай эле түшүндүрүп берем. 1 тонна көң. Просто элге кызык да. Элге кызык. Мисалы мен деле алсам 1 тонна көңдү. 1 тонна көңдү ошол 2 миң алсаң, ошодан 800 килограмм неме чыгат. Биогумуз чыгат. Ошол 1 тонн 800 килограммдын ичи жөзлан болуп жатып калат. Бардыгычы. Ошол эле биогумуздун эле акты отпайбы? Сөз жыланын. Ошондо мындай орто эсеп айтсаңыз, мынанча киреше таптым деп эле. Киреше жакшы эле. Канча 500 миңби же 300 миңби? Киреше жакшы, эми 2 эсе 3 эсе болот да. Болду ошондой? Ооба. Болот, кудай калса. 500 миң 300 миңге чейин 500 миңге чейин жеткендиңиз? 500 миң деп неме кылбайлы. Эми болот. Айттым, бул 2 эсе 3 эсе актайт. Анан бул сөз жыланды өлүп калат кышында, андай качып кетет дегендер андай болбойт экен. Мына жерге таштасаң ушул жерде тура берет. Башка жерде ошол качпайт болот. Анда содаңызды берсин. Көрүүчүлөр дагы келсин, келип дагы калган сиздерден сурап жакшы түшүнүп алса болот экен. Кийинки чыгарылыштар сен көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар. Силерге рахмат.